Дорогие друзья, сегодня состоялся обстоятельный переговоры по вопросам имитации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. Я с уверенностью заявляю, что вопрос делимитации государственной границы между двумя государствами, выполняя политическую волю наших лидеров, глав государств, практически решен. Даны соответствующие поручения председателю комиссии по топографическим и юридическим вопросам проработать и завершить этот вопрос до конца. Дальше идет вопрос юридического оформления, и мы постепенно выходим на межгосударственный договор о делимитации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. Уважаемые представители СМИ, я хотел бы сообщить о том, что сегодня прошло очередное заседание межправительственной комиссии между межправительственной комиссией по делимитации и демаркации между странами Кыргызстана и Таджикистана, которые окончательно решили, окончательно согласовали по всей протяженности нашей границы. Я могу всей ответственностью заявить о том, что сегодня завершен исторический момент согласования границы. Ранее, как Самир Сатарович очень правильно сказал, в дальнейшем остается оформление, юридическое оформление и ратификация через парламентов, подписание наших уважаемых президентов. И мы, я думаю, в ближайшем будущем, уже буквально несколько месяцев, завершим окончательно наши границы. И этим случаем я хотел бы выразить большую благодарность членам всех наших межправительственных комиссий, в том числе уважаемый Самир Сатарович. Вам я благодарю за то, что вы действительно оказали большую работу, и я благодарен вас за то, что мы с вами вместе завершили. Спасибо. Я бы тоже хотел слова огромное спасибо вам, что глава наших государств, о том, что сопутствовать, руководили весь этот процесс, и мы пришли сегодня к таким результатам, которые жизненно важны для наших народов, для наших государств. Спасибо. Бул албетте ушул биздин коомчулук жакшы байкап жүргөндөр жакшы билет, бул өтө чоң, кыйын, татаал жол менен келди да. Учурунда 3 жолу, 4 жолу ушу жумушчу группа топтор чогулуп, жолугушуп, бирок эч кандай жыйынтыксыз да болуп жүрдү. Ошонун бардыгы ошол маселенин өтө татаал экендигин билдирди да. Шүгүр бүгүн ошол чек ара тактоо боюнча эки тараптуу комиссиялар иштеп жакшы жыйынтыкка чыккан экен. Бул өтө чоң жетишкендик. Биздин ушул эки мамлекеттин ортосундагы бир тарыхый бир эмеде кала турган бир өтө жакшы бир эме болду деп эсептесек болот. Бул эмнеге алып келет? Албетте эң биринчиси эл муну өтө ошо чек арада жашаган эл, ушу чек арада аймактагы байланышкан ушу иш жүргүзүп жүргөн адамдар өтө чыдамсыздык менен күткөн окуя болду. Биринчиси ошол, экинчиси бул карым катнаш. Элдин үмүтү өтө чоң. Карым катнаш кайтадан калыбына келеби деп үмүттөнөт. Үчүнчүсү бул экономикалык байланыштарыбыз. Биздин ушул географиялык жайгашуубуздун өзү ушул эки мамлекеттин кала берсе ошол Тажикстан аркылуу Афганистан, Иран эмеге байланышты. Кыргызстан аркылуу бул Өзбекстан, Казакстанга байланышы эки мамлекеттин өтө
эл аралык байланыш, экономикалык байланыштын түйүнү болуп турган да ушул жер. Баткен менен ушул Сагдия областынын чек арасы ушундай болуп турган. Тилекке каршы эми ошол учурунда өтө каргашалуу окуялар болду. Бүгүн шүгүр ошолордун баардыгы артта калды. Мындай жакшы эки тараптуу макул болгон чечим кабылданыптыр. Бул өтө жакшы. Дагы бир эмеси жанагы биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз, жакындыктары көп да ушундай. Ушул анан динибиз жакындыктары көп. Ошол байланыштар үзүлүп калган эле, ошолордун кайта баардыгы калыбына келтиргенге. Биздин эсибизде да ар кандай биздин жакшы жетишкендик болсо, алар бизге келип катташып жүргөн. Биз алардын ошондой жакшылыктарына кубанып барып, бири-бирибизди колдоп жүргөнбүз. Кудай кааласа, мындан бияка ошол байланыштар баардык калыбына келет. Дагы бир белгилеп кете турган нерсе, ошол чек арада жашаган эл, ошого байланышкан элдердин баардыгы азыркы ушул кабыл алынган чечимге кандай болсо дагы ошого ынанып турган учуру да азыр. Эл ошого ынанып турат. Кандай болсо дагы деп. Албетте биздин ошол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери мамлекеттин эки тараптын кызыкчылыгын эсепке алып чечим кабыл алынган болуш керек. Ошондой болсо дагы жанагындай эл ушундай кабыл алынган чечимге ынануу менен, ошону туура кабыл алуу менен ошого даяр болуп турат эле. Азыр ошол окуя болду. Эң эмеси жана коопсуздук, чек ара так эместиги баардыгыны ушуга эми ойго салып турган. Бүгүн ошол маселе чечилди. Менин оюмча, ошол жерде жашаган элдердин да үмүтү эртең ошол эмени бул ошол жерде жашаган эл жашаган эмелерде биринчиден коопсуздук болот. Экинчиден баягы мурдагы жанагы карым катнаш калыбына келет. Өз ара мамилелер чыңдалат. Бул эми ар түрдүү болот. Эми бул биз мурда маданий, спорттук, жана ишкерлердин эмелери бар эле, ушундай байланыштары бар эле. Ошолордун баардыгы калыбына кирип, эки эл тарыхый жашап келген, ушул жерде жашап келген эл мурдагы жашоосуна келет деген